Эламан Кармышаков. Соңку 10 жылдык тарыхты карап бийликте серий кардиналдар боло берет экен деп ойлоп койдум. Алар өткөн окуялардан деле сабак албайт окшойт. Же бизде система ошондой түзүлгөнбү? Атамбаев үй бүлөсүн жолотпогону менен шоопуру Икрам Илимянов саясаттын рулун башкарып калганын билебиз. Анын кабинетинин босогосунда министр депутаттар кезегин күтүп отурушчу дешет. Кадр маселесин калчап, мамлекеттик чечимдерге да таасир этип турган. Жээнбеков келгенден кийин аны камады. Жээнбековдун серий кардиналы болгон жок дейсизби? Иниси Асылбек Жээнбеков, анын үзөңгүлөшү Төрөбай Зулпукаров кайда барбасын төр меники деп калышкан. Көп маселени Асылбек аркылуу чечсе болот экен дешчү. Зулпукаровду болсо төрөгө кирип чыктым, төрө менен сүйлөштүм деп сыймыктанышар эле. Жапаров менен Ташиев бийликке келгенде бул экөө да камалып чыкты. Бул тенденция ушуну менен токтоп калган жок. Шайырбек Ташиев да өзүнчө чоң фигурага айланган. Мунун акыркы шайлоодон эле байкасак болот. Жакын адам Алтынбек Кылычбаевден башка бир да эркек атаандаш болуп чыга албады. Мурдагы чакырылышта Камчыбек Ташиев бир үйгө бир саясатчы жетет, мандатыңды тапшыр дедим, жакында кетет деди эле. Болбой эле көгөрүп отуруп алган. Ал тургай кийинки шайлоого катышып утуп келбедиби? Бирок агасы эрден шыпырылаары менен алда камалды. Баса, баласы Таймураста ары бери жакты калчап калган, мамлекеттик иштерге аралаша баштаган деген кептер бар. Жапаровдун серий кардиналы жокпу? Анында бир туугандары, балдары кийлигишет экен деп айтышат. Биз аны тактай албайбыз. Бирок президент өзү уулу Рустам өлкөгө инвесторлорду тартып жатканын, кичүү баласы Нурдөөлөт тажрыйба топтосун деп мамлекеттин колдоосундагы жеке банкка тең негиздөөчү кылганын айткан. Бириккен Улуттар уюмундагы жыйынга, Шуку саммитине балдарын алып барганын да ачык көрсөткөн. Мурда чарба иштери менен алектенчү президенттин иш башкармалыгына Каныбек Туманбаев келгени паспорт праводан тартып курулушка чейин өзүнүн карамагына алды. Азыр УКМК чыныгы функциясынан ашып түшүп эбегейсиз бийликти ыйгарып алыптыр деп жатабыз. Бул жакта Туманбаев деле министрлер кабинетине тең тайлашчу орган түзүп алды. Эмнеси болсо да жакшылыкка болсун, эч бир интригасы жок, жөнөкөй көз караш менен айтылган пикир деп жазат ал. Аруа Кейже. Саясий эрки күчтүүбү? Талант Мамытов башкы прокурор болушу мүмкүн. Башкы прокурорлукка Талант Мамытовдун талапкерлиги каралып атканы жакынкы күндө дайындалары кабарланды. Эмне үчүн мындай чечим кабыл алынышы мүмкүн? Себеби чоң иштерди кечеңдетпей жылдыруу керек. Аныгында депутат Талант Мамытовдун саясий эрки бар. Өзү Жалал Абад областынан болот эмеспи? Тиешелүү күчтөргө каршылык көрсөтүүгө, олуттуу чечимдерди кабыл алууга дарамети жетери болжонууда. Күн өткөн сайын президенттик шайлоодо жакындап келатат. Башкы прокурор саясатты калчаган, билимдүү, тажрыйбалуу болсо, мамлекеттин мотору катары көп демилгелер алга жылары шексиз деп жазат.